Арыбаңыздар туугандар, мен бакыттын баласымын, атым Адилет. Бул влогдо менин жашоом, менин ой пикирлерим, жасап аткан проекттерим, жумуштарым боюнча бөлүшүп турам. Ал эми бул видеодо менин жашоомду түп тамырынан өзгөрткөн, жашоого болгон көз карашымды туура нукка бурган негизги 3 принцип ой бар, ошонун бирөөсү менен бөлүшөм. Ал байлык жана бакыттын ортосундагы менин жеке балансым. Адам табиятында бактылуулукка, жакшы нерсеге, комфортко, ырахатка умтулуп жашайт. Бирок жашоо турмуш ар кандай. Бирөө жыргайт, бирөө куурайт дегендей. Адамдар бар бай, бирок бактысыз. Адамдар бар кембагал, анан бактысыз. Адамдар бар бай дагы, бактылуу дагы. Адамдар кээ бири бар да, мен кембагалмын, өтө деле жарган турмушум жок, бирок мен бактылуумун депчи, жан дүйнөнүн тынчтыгы дешет го. Мен дагы ушундай ойдо, пикирде болчумун, бирок акыркы жылдары ушундай суроо келе берет эле да, эмне үчүн мен бактылуу болуш үчүн кембагал болушум керек? Бай болуп бактылуу болсо болбойбу дегендей. Акыры мен ушул ойго токтоп, мен бай дагы болоюн, ошол учурда бактылуу болоюн. Жашоомду түп тамырынан өзгөрткөн биринчи принцип ой бул ийгиликтүү мусулман. Ийгиликтүү мусулман сиздин оюңузча кандай болуш керек? Комментарийга жазыңыз. Ооба, ар бирибиз комфорт жашоодо жашагыбыз келет. Кымбат үйүбүз болушун, машинабыз болушун, чет өлкөлөргө саякатташыбызды, бизнестерибиз болушун каалайбыз. Ошол эле учурда аркы дүйнөдө дагы бейиштик болуп, Алланын ыраазычылыгын алууну дагы каалайбыз. Бирок көпчүлүгү бул экөөнү жорулушкан форматында бирге кабыл ала алышпайт экен. Эмнеге дегенде, бизде ушундай түшүнүктөр бар. Бактылуулук жөнөкөйлүктө, байлык адамды бузат, акча колдун кири, бай адамдын баары бузук болушат, байлар сараң болушат деген Советтер Союзунун пропагандасында чоң ойгонбуз. Кээ бир айтышы мүмкүн да, ал учур жакшы болгон, бардыгы бекер болгон, арзан болгон, завод, фабрикалар болгон, башкалар курулган депчи. Ооба, танбайбыз, анын бардыгы болгон. Ошол эле учурда адамдарды менчигинен ажыратуу болгон. Бул деген сөз адамды өз алдынчылыктан, өз алдынча жаратмандыктан, чыгармачылыгынан, бизнес кылуусунан, жакшы жашоодо жашоосунан кесип коюшкан. Эң коркунучтуусу адамдардын билим алуу мүмкүнчүлүгүн чектеп туруп, кара жумуш массасына айландырган элди. Бизнес кылмак түгүл, менчик мал кармоо, менчик бир ашык буюм байлык топтоо бул өтө кылмыш иши деп карашып, байларды кулакка тартуу болгон. Муну баарыбыз билебиз. Жөнөкөй карапайым дыйкан үй бүлөдөн чыккан, маңдай тер, адал мекенге адал кызмат кылуу, үлгүлүү үй бүлө дегендер аябай жылуу учурайбы? Мунун баардыгы бизди байлыкка эмес, тескерисинче кембагалдыкка, жардылыкка түрткөн пропаганда. Муну менен адал эмгек кылбаш керек, маңдайдан тер чыгарбаш керек, же мекенге кызмат кылбаш керек деп айткан жокмун. Сөзүмдү аягына чейин угуп туруңуз. Эки мисал келтирейин. Жакыр турмушта чектелүү бир айлыкта иштеп, мактоо грамотасынын баарын алып, ой үлгүлүү үй бүлө, үлгүлүү кызматкер, анан эл баатыры, башка деп бир кичинекей жарбаган пенсияга чыгарып коюшат. Ал пенсия менен улгайганда же жыргап, жарытылуу кенен жашап, эс алгандан жок, же намазынан жок, бактысыз карлыгын жашап аткандар кокодон. Эми бала бакыралуу болду, балдарым жанымда, небере жытын искеп, башка бактылуу карылык деп өзүбүздү алдайбыз. Бирок кабырга жалгыз барабыз, суракты жалгыз беребиз. Ар бир адамдын өзүнүн жолу, өзүнүн жоопкерчилиги бар. Бул адам менимче жеңилди, ийгиликсиз мусулман болуп калды дейм. Ал эми ийгиликтүү мусулман кандай болот? Бул дүйнөдө бардар турмушта жашаган, бизнесин кылган, намазын окуган, муктаждарга жардам берген, элге жумуш ордун камсыздап берип, өлкөнүн экономикасын өстүрүүгө салым кошкон, саякаттаган, билим алган, ошол учурда арам иштерден алыс болгон адам ийгиликтүү мусулман. Албетте чоң байлык менен дагы элге журтка кызмат кылып, аркы дүйнөбүзгө дагы сооп топтой алабыз. Эми ойлонуп көрүңүз, толтура мактоо барактарын, грамоталарды алган, кичинекей пенсияда жашаган, ооруган, эркин чет өлкөлөргө саякаттай албаган, дарылана албаган адам сооп иштерди кылып бактылуу болобу, же бизнесин куруп коюп, саякаттап, намазын да окуп, сооп иштерди кылган, элге журтка кызмат кылган адам жакшыбы? Менин пикирим, ийгиликтүү мусулман бул дүйнөдө бардар турмушта жашасын, жана тиги дүйнөдө дагы буюрса бейиштик болсун. Ассаламу алейкум.